Мына улуу ата бабаларыбыздын жолун жолдоп, салтын салдап, буйруза Токтогул шаарында ушундай таза кандуу кыргыз дөбөттөр менен, таза кандуу тайгандар менен аңлоолоп жүрөбүз. Буйруза ата бабадан калган жоголуп бараткан эски кандарды чогултуп атабыз. Учурда азыр биздин 3 дөбөтүбүз болуп калды. 2 канчыгыбыз бар. Таза кандуу тайгандардан Эрнизаке Өңкө да бар. Дагы досторубуз да бар. Буйруза мында күлүк аттар менен илгерки ата бабалардын салтын, илгерки ата бабалар кандай ушул улуттук баалуулуктарды кандай коргоп көбөйтүп келсе, бүгүнкү күндө биз дагы ушундай ата бабалардын жолун жолдоп көбөйтөлү деген эмеде келе атабыз. Эрнизаке, сен сурап кой. Мына бул жакында эле кашкыр алып ушул бутунан жаракат алды. Анан алдыңкы жагынан да жаракат алып. Эрнизаке. Атабадан калган өнөр, деле каңгуйт, тайтаңды көп айтышат илгери. Чыңгыз. Тайтаң ушу аябай анга ылайык демек ишкенде таапкерчилигиде болгон дейт. Мүнүшкөр бүркүт кармаган киши болгон экен тайталар. Бөлүм кандай болот экен да, бул жоголуп кеткен немелерди көйүтмө таза кандуулар. Ногул Нескара деген Чыңгыздын ини менен алдым. Бул Бургачы Жескемпир да болсо күчүк 1 жылдык, 1 кар басышы да өкөтү. Жакшы, Кудайга шүгүр. Шол жигиттер. Бул Жолборс. Бөрү базар илгерки аталышы. Мына жакында эле кашкыр алып ушак бутунан Көрсөтүп койдум. жакында эле бул ушул кашкыр алып Кызыл Токойдон келди. Мына ушул жак бутун кашкырга тиштеткен. Анан кийин бияктан бир да жаракаты бар. Ушу чатындагы аябай катуу жаракат алып, азыр дарылап, антибиотик салып, күчтөп тамак берип калдык. Азыр жакшы эс алып калды буйруза. Бишкекте дагы 2 эркек дөбөтүм бар. Экөө тең Баткенден келген. Баткенден дагы ушундай Эрнистике окшогон, Эрнизакеме окшогон агаларыбыз бар. Биринин аты Манас, биринин аты Мурат деген байкелерибиз бар. Алар дагы жакшы жардам беришет, аябай. Кыргыз дөбөтүнүн болгон, тайгандардын болгон салымдарын кошуп жүрүшөт, сөздөрүнө туруп Баткенден дөбөттөр жөнөтүп атышат. 3тү жөнөтүштү, мына кечээ эле дагы бир күчүк жөнөтүштү. Кечеги да күчүк да жакшы күчүк экен. Кечээ